Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандастар. Биз бүгүн Араван жергесинен чыгарылышыбызды улантабыз. Тактап айтканда Араван районуна караштуу Гүлбар айылынан салам айтабыз. Гүлбардан Жыргалдан өзүңүздөр көрүп турган аттын красавчиги кара кашкасы чыгат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр байкагандай эле аттын красавчигин издегендер мына Жыргал менен байланышасыздар. Өзүңүздөр атты көрүп турасыздар. Лайк басып коюңуздар. Жыргалдан эми маалыматты сурайлы. Биз менен бирге болуңуздар. Жыргал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сол жакшы иштер жакшыбы? Аттын красавчиги келип калыптыр бирisi. Кара кашкасын издегендерге кара кашкасы чыгат экен жаныбар. Өтө сулуусу келди. Канча жаштагы ат чыгарабыз? Бу аттын жашы 7 жашар. Жаш боюнча 7 жашар. Жашы 7 жашар экен. Такшалган мындай сындып ат экен, жаныбар. Өтө сындып ат. Тыяк тартады. Өнер дөйлөп коюптур ака. Мына дөйлөп койду. Бул жердин азыр эле жаңы эле дөйлөп. Атак дефек кемелери жок, уаз. Аттын теги кандай болду? Теги өзүнүн кыргыз жылкы ака. Кыргыз жылкы, карабайыр. Карабайыр. Кабактары күчтүү го. Өтө күчтүү кабак. Буяка бурчем, мында кичине жылоолоо атты көрсөтчүм. Жылоолорун көрөлүм, мүчөлөрүн байкаңыздар. Бул оңдоңду карабаган ат окшойт. Такшалган атпы? Такшалган. Бул эми кайсы жердин аты? Түбү? Түбү Аравандын аты. Аравандын эле атыбы? Бою канча чыгат? Бою 56-57 чыгат. 55ни ала берсин. 55ни ала берет. 55ни ала берсин. Атка кайманат коюлганбы? Кайманат коюлган. Карамык да коебуз ака. Өзүнүн Араванда бир күчтүү ат бар. Карамык деген. Ошол аттын копиясы ака бул. Кайманат карамык. Оңдоңго карабайт экен жаныбар. Мүчөнүсүндү бериптир жаныбарга. Мына кабактарын байкаңыздар. Теп тиштеп жаман өнөрү жок а. Сапсың жок. Бул эми кандай улактарда жүрдү эле? Торпо улактарда жүргөн. Торпо улакта? Торпо улактарда жүргөн. Торпо улактын аты. Торпо улак. Токтот эми мындай үстүлөрүн да тартып коелу, көкүрөк кабактарыны мени каратсаң. Кашкасы да үзүк кашка экен, а? Башты таштабайт экен. Өзүнүн алып жүрүштөрү сонун экен. Жаш балдарга жакшыбы? Өтө жакшы. Атты эми көрсө чыпалбаң кичине жылоолорун. Азыр кичине каткылап нетсе болору. Минилүү ат ака. Минилүү эле жүрөт. Көктөлө. Мынакей өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буну узатып, чаап текшерип көрүп боло берет демек, Келген клиент эч эмеси жок. Эч айылда Ат жакса, жаныбар. өтө күнү ака. Шамал экен, жаныбар. Мынакей көрүп турасыздар. Карамык демек кайманаты. Карамыкты коёлган. Кеп тиштебейт. Жок, жаш балага дагы өтө жок. Кармак неткени экен. Келип, колду кармап, сурай берет кимге кызыкса. Аттын өтө күчтүүсү. Азыр жайлоо улактары болуп апара береби? Улактарга да эле чапса боло берет. Сууту келген. Сууту келген ака. Токтот эми атты көп кыйнабай жаныбарды мындай токтотчу мүчөлөрүнө. Дыханияларын да тартып коелу. Дыханиялары да зорбу? Эч кандай дефект жок. Дефект сепек жок ака. Жемде эле туруп алды. Жем жеп турат азыр. Бирок көктө турат. Көктө. Жем үзүлбөйт ака. Токтотпой эле минилип аттыр да. Кабагы күчтүү экен, жаныбардын. Үстүн дагы кыртырып койгон ака. Өтө толо. Үстүлөрү толобу? Эми Жыргал баасын айтчы, баасын канча коясың карамык? Асыл ака, буну негизи 3,5 миң, 4 миң деп койсок деле боло берет. Аттычы? Ат көтөрөт. Ат көтөрөт, ошого стоит ат. Мен $2,900 коём асыл ака. 2900. Талаша турган. Талаша турган кылып коём. Акцияба. Акцияба, Кудай кааласа. Эми номерлерди айтып өтсөң? Номерди айтсак 996 220 менен 78 78 87 87 92 связь номери. 92 связь номер. WhatsApp номериң российский, а? Номерим российский жазып. Мынакей туугандар, экранга номерлерди жазып калтырдык. Карамыкты колдон чыгарбаңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылсын. Тактатпай чаптыңыздар. Саламатта калыңыздар.